Өткөн эле буларга сабак болуп отур да. Жалал Абад шаарынын четиндеги мунайды кайра иштетүүчү заводдо 23 декабрь 16:00 чамасында өрт чыгып, аны өчүрүүгө шаардык жана Сузак райондук өрт өчүрүү бөлүмүнөн 7 унаа тартылган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад шаардык бөлүмүнөн билдиришкендей, жалын кыска убакытта өчүрүлүп, жабыркагандар жана ири чыгымдар болгон жок. Өрт кырсыгы мына өзүңүздөр билесиздер 10 майда дагы аталган нефти базада өрт катталган. Өрт ушул жабыркаган, ошол өрттөн жабыркаган резервуарларды демонтаждоо, ширетүү иштери аркылуу демонтаждоо иштерин жүргүзүүдө өрт кырсыгы катталган ушу жабыркаган резервуарларда. Азыр Куба ЖМПсы муңайды иштетүүчү заводдун администрациясынын берген маалыматы боюнча өрттөн эч кандай зыян келтирилген эмес, себеби мурунку өрттөн калган нефти продуктылары эле күйгөн. Аталган нефти базадан экинчи ирет өрт чыкты. Тагыраагы ушул эле жылдын 10-май күнү мунай сактоочу кампалардын бири күйүп кеткен болчу. Бул боюнча мамлекеттик экотең Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча регионалдык башкармалыгы тарабынан 88 000 сом айып салынып, өрт коопсуздугу боюнча 65 пункттан турган эскертүү берилгенин аталган кызматтын өрт коопсуздугу боюнча инспектору Акылбек Анарбаев маалымдады. Ал өрт кырсыгын алдын алуу боюнча аталган заводдо бир канча иштер жүргөнүн да белгиледи. Бул заводдо жанагы пенообразователь деп коет, көбүктүн запас пенообразователь көбүк менен камсыздалган бул завод. Андан тышкары суу водоему бар болчу, ал жерде суу толук болгон. Аймагында 4 өрткө каршы гидрант орнотулуп, кече күнү өзүңүздөр көрдүңүздөр, жаңы өрткө каршы жеңче, пожарный рукавтар деп коет. Пожарный рукавтар менен камсыз болуп, өрттү тез өчүрүп калганга мүмкүнчүлүк болду да. Анткени менен мурда күйүп кеткен кампаны оңдоп түзөө учурунда кайрадан өрт чыгып, коомчулуктун тынчсыздануусун жаратты. Серепчилер жыл ичинде бир эле нефти базадан 2 ирет өрт чыгышын кайдыгерлик катары сыпатташууда. Алардын бири Жалил Сапаров буларды белгиледи. Ушул улам кайталанып атат да, бул эми биринчи жолу болгондо экинчи жолу кайталанбаш керек эле. Бизде ошол өзгөчө кырдаалдар кызматы менен жергиликтүү бийликтер, анан кийин багы ишкердик жасаган субъекттердин бир мындай маани бербестигинен, ошолордо тартиптин жоктугунан, анан багы элдин коопсуздугуна, жалпы коопсуздукка олуттуу карабагандыгынан келип чыгып атат да. Азыр жергиликтүү бийлик ойлосо, ал жактарга турак жайларды курдурбаш керек элек, ал жакка жолдотпош керек эле. Жалал Абад шаардык мэриясынын маалымат кызматы болсо, нефти базалар Жалал Абад шаарынын өндүрүштүк аймагына кирерин, ал эми анын айланасындагы үйлөр мыйзамсыз курулганын кабарлашты. Эми ошол өндүрүштүк зонада жайгашып калган турак үйлөр жөнүндө айта кете турган болсок, эми алар уруксаты жок курулган үйлөр көпчүлүгү. Анан баягы жеке өндүрүштүк компаниялар документтерин чогултуп атышат, ошол жеке турак жайларды сотко берүү боюнча. Анан эми бул маселеде сот чечим чыгарат, чекит коет деп ойлойбуз. Эске салсак, буга чейин ушул эле нефтини кайра иштетүүчү заводдон болжолду 700 тоннадан ашык күйүүчү май өрттөнүп кеткен болчу. Анын болжолдуу чыгымы 64 миллион сомду түзгөн. Аталган заводдо саясатчы Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси жетектейт. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.